Саламатсыздарбы? Мен Калыкова Дарихамын. Баткен областынын прокурорунун Анарбай Мамажаковдун өлүмүнө шектүү деп кармалган Калыков Мелисине эжеси болом. Бул прокуратура башыдан эле жалган маалымат берип элди алдап келатат. Себеби бул иште 6 прокурор катышкан. Бул деген охотада жүргөн 6 прокурор үчүн бул Кыргыз Республикасынын прокуратурасынын жалпы өтө чоң дак түштү дагы. Бул деген прокуратура, жалпы прокуратура позор. Бул 6 прокурор камалса, генеральный прокурор Жамшитов жумуштан алыныш керек. Ошон үчүн прокурор эмес, жалгыз зордолуп барасын деп зордолоо алып барылган Калыков Мелиске ошол кылмыш иш оодарылып келатат. Башында маалымат берилген прокуратура тарабынан ошол кокустуктан атылып кетип, анан бушлаты менен күйгүзүп берди деп. Бул сот тергөөсүндө убийство убагында Мелистин телефонограммалары анан башка жактан чыгып, ошол прокурорлордун телефондору ошол өлүктүн табылган жерлерден чыгып атат. Бул деген анан Базарбек уулунун кол издери табылып атат. Ошол жерден тергөөчү бул Базарбек уулунун кол манжасы Мелис Калыковго камоого основание биз үчүн бул боло берет деп көрсөтмө берип атат. Анан поджог боюнча да бушлатты сигареттен күйгүзүп бердим деп айтылды. Бирок биз ошо бушлатты эксперимент жүргүзүп кайрадан эме кылайлы, ошо эксперимент жүргүзөлү, жаңы бушлат алып берели дегенде өтүнүч канааттандырбай келатат. Бул өзү тергөөдө милдеттүү түрдө болуш керек. Ошондон анан прокуратура кылмыш иши бар, ошон үчүн өлтүрүп койду деген мотив берген. Бирок сот отурумдарда ошол 6 прокурор өздөрү эч кандай Баткен областтык капиталдык курулушта кылмыш иш козголгон эмес. 2013 жылы козголгон экен. Ошон үчүн бул менин иним 2016 жылы келген. Анан Мирлан Калыбеков, Баткен район прокурору, Баткен областынын прокуроруна Ташкордо заказ бердик. Анан башкы прокуратурага жылкы сою алып барып берип аттык деп, ошол кайрадан ОКСти текшербей эле областтык прокуратура районду текшерип аткан экен дагы. Ошондо бул мотив дагы жокко чыгып, тергөөчү өзү айткандай өлтүрдү, күйгүздү. Анан ОКСте эме жок, бардыгы жокко чыгып, тергөөчү өзү далил жок деп айтып атат. Бирок бир суроо туулат мындан кийин ордуна, Калыковдун ордуна 6 прокурордун кимисини биздин Ош шаардык сот Кудаяров отургуза алат, камай алат. Себеп дегенде биздин сот, биздин ишти карап аткан сот Жолборс Кудаяров өзүнө 3 кылмыш иши козголгон, 4 беренелер боюнча. Ал 82 жылга камалуу астында турат. Эгер азыр дагы иштеп жатат, иштен четтетилбей. Себеп дегенде прокуратура муну атайлап ушул ишти Мелис Калыковду, прокурорлорду далилдерин эч нерсесин карабай кама бересин деп басмырлоо көрсөтүп атат. Сот Кудаяровго ар түрдүү жүйөлүү эмелер менен 10дон ашык отвод, ишенбөөчүлүк көрсөтүлдү. Ал эмне себептен деген эмелерини жооп жок эле четке кагам, каралбайт, четке кагам, каралбайт деп эле жооп берип атат. Биздин адвокат менен соттолуучу өзү сурап атат, эмне себептен ар бир эмени мыйзамга таянып, беренелерди айтып бериңиз десе, четке кагам, мыйзамда бар, четке кагам деп эле даже эмеге талкууга койбой эле эме берип атат. Канааттандырбаган жоопторду берип атат. Судьянын ушул иштер боюнча бир тараптуу болгондугуна байланыштуу объективдүү карай албайт, адилетсиз жүргүзүп атат, такыр мындай жыйынтык чыгарышы мүмкүн эмес деп дагы бир судьяны четтетүү жөнүндө өтүнүч берилди. Судьянын Ош шаардык сотунун Кудаяровго үстүнөн судьялардын кеңешине караштуу тартип комиссиясына бир нече жолу
бир эмес бир нече жолу адвокаттар тарабынан, Мелис Калыков тарабынан, биз тарабыбыздан, ата энем, туугандарыбыз тарабынан берилген жооп боло элек. Бирок ошол жагдайда судья тарабынан Мелиске байланыштуу соттук териштирүү объективдүү болбойт, адилеттүү жүргүзүлбөйт деп кайрадан судьяны четтетүү жөнүндө берилди. Дагы мынау эң негизгиси дагы бир судьяны четтетүү жөнүндө судья Кудаяров Мелис Калыковду медициналык же психиатриялык стационарга жайгаштыруу тууралуу өтүнүчтү канааттандырган эмес. Бул өтүнүч Мелис Калыков ачкачылык жарыялаганда берилген, акыбалы начар акыбалда. Ошондо бул аталган токтомду областтык сотуна даттанууга болот деп өндүрүштөн кыскарткан. Бул такыр эмеге даттанууга болбой турган чечим экен да. Ошондо суротуулат ишти анан бул кандай эми судья даттанууга жатпаган токтомду областтык сотко 10 күнүн ичинде даттанат деп көрсөткөн. Ошондуктан соттуу териштирүү дээрлик 1,5 айга созуктурулду. Анан алайлыктар видео обращение кылды, адвокаттар жана Мелис Калыков өздөрү созуктуруп атат деп. Ошондо суротуулат айыпталуучунун адвокаттары созуктуруп атабы же караган судья созуктуруп атабы? Негизи судьянын квалификациясы да күмөн туудурулат. Себеби мынау арызды даттанууга жатпаган арызды даттанганга бизге укук берип атат. Мындай эмелер көп болуп атат. Дагы бир бүгүн мыйзам бузуу болду. Санжар Кочкорбаев, Баткен районунун зам прокурору, Базарбек уулу Эрнест экөөбү на прибор ночного видения менен труп өлүктү тапкан. Ошол Санжар Кочкорбаев ошол приборду кааласаңар сотко берем деген. Ошону сот алып келем десе дагы прокурор Турсуналуу уулу Залкар экөө тең бул далил эмес, кереги жок, алып келбей эле кой деп атышат. Биздин адвокаттар ошол бул чоң далил зат болуп атат. Себеби трупту тапкан. Ошондогу запись Мелис Калыков күнөөлүү эмес экенине жана прокурорлор өзү күнөөлүү. Анан прокурорлор каалаган версияга ошол запись туура келбегендиги үчүн ушул далил затты жашырып атат. Анан ушул акыйкат кандай сот акыйкат чечим чыгарышыны биз күмөн санап кайра отвод берип атабыз. Ушул талаптар менен биз эл журтума, генеральный прокурорго дагы бир жолу кайрылам. Сан эсеби жок эле кайрылып атабыз. Ушул калган охотага жөнөкөй элдин бардыгын барган, каерде кылмыш болгон жөнөкөй элди баарын камагандай, ушул 6 прокурорду дагы камакка алып, суракка алып, анан чыныгы өлтүргөндү мына 6 прокурорду коргобостон акыйкат тергөө жүрүүсүнү, сотто алмаштыруусуну биз дагы эле талап кылабыз.